Бирок 2019 бардык объектилер бүтпөй калган, мурун башталган объектилерди бүтүрүүгө күчүбүздү жумшайбыз деп ойлойбуз. Бул артыкчылыктуу биздин милдетибиз. Аны да сиздер өзүңүздөр колдоп бересиздер деп ойлойбуз. Инфраструктураны өнүктүрүү боюнча айтсак, жол тармагына 2018 республикалык бюджеттен жалпысына 4 миллиард сом каралды. Ага 250 километр жол асфальт төшөлдү. Мамлекеттик инвестициялардын эсебинен 2018 жылы Исфана Сүлүктү Айланма, Кайрагач, Баткен, Кызылбел жана Баткен 4 кыл жолдору жасалып, жалпысынан 56 километр жолу 2018 жылы бүтөт. 2019 жылы 12 миллиард сомго мамлекеттик инвестиция программасынын алкагында түндүк түштүк альтернативдүү жолу, Бишкек Карабалта, Маданият Жалалабад, Ош Баткен Исфана сыяктуу ири жолдор уланат. Анын ичинде түндүк түштүк жолунун 3-чү фазасынын алкагында Эпкин Башкууганды участогунун 89 километр жолу тендердик процедуралары бүттү. Жаз алды менен толук кандуу иштер башталат.